Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, qadırlı ağayiniler, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы, жана берекеси болсун. Кандай болбосун, урматтуу агайын мусулман бир туугандар, баарыбыз бул дүйнөдө конокпуз. Ölümdü estö bul ibadat. Ölümdü estö bul ibadat. Ölümden ötkön nasaat çok. Oşon üçün eç kaçan жашоого таянбайлы, акылыбызга таянбайлы, байлык бийлигибизге таянбайлы, жашоо бизди алдап коёт. Үмүт менен жашайбыз, ölümdü эстегенче. Ölümdü кошо эстеп жашайлы. Жакшы үмүт менен жашайбыз. Эртеңки күндүн үмүтү менен жашайбыз. Бирок эртеңки күн биздин жашообузда барбы жокпу, буну сиз мен чечпейбиз, Алла чечет. Ошон үчүн эң биринчи жараткан Алла Таалага шүгүрлөрдү кылайлы. Канчалык ден соолук берди, канчалык акыл берди, канчалык ыйман берди, канчалык байлык берди, канчалык ырыскы берди. Биринчи Аллага шүгүр кылайлы. Аллага ибадат кылганда эч бир нерсени шерик кылбайлы. Алладан коркуп жашайлы, Алладан үмүт кылып жашайлы. Алланы жакшы көрүп жашайлы. Шуайб алейхиссалам пайгамбар болгон. Көзү көр болуп калган дейт. Алладан көп ыйлай берипчи. Аны эмне үчүн көп ыйлайсыз? Дозоктон отунан корккондонбу? Же бейишке кызыгып көп ыйлайсыз десе, жок. Алланын бейишине кызыгып, дозогунан коркуп ыйлабайм, Алланы сүйүп ыйлайм деген экен. Алланы жакшы көрөйлү. Ушу көз, каш, башты Алла Таала берген. Ушу 50 жыл, 100 жыл мурда ушул баштар жок эле. 50 жыл, 100 жылдан кийин ушу баштар, ушу көздөр бирөө дагы калбайт. Бардыгын жоктон бар кылган ким? Алла. Бардан жок кылуучу ким? Алла. Кайрадан бар кылуучу ким? Тирилтип түбөлүккө, бейишке, түбөлүккө, дозокко чечим чыгаруучу Алла. Ошого ширк келтирип, шерик кылбайлы эч кимди. Алланын шериги жок, жашоо берүүдө, өлүмдүн чечимин чыгарууда, бейишке киргизүүдө, дозоктон чыгып, дозокко киргизүүдө, азап берсе да, рахат берсе да жалгыз берет. Бактылыкты берсе, бактысыздыкты берсе да ал жалгыз берет. Ырыскыны берсе да, шыпаны берсе да Алла Таала жалгыз берет. Шериги жок. Алла Субхана ва Тааланын окшошу жок. Ал бар, эч бир жайсыз. Эч бир махлукка окшош эмес. Алла Таала алданбайт. Алла эч кимден коркпойт. Алла унутпайт, bundan таза зат. Ошондуктан ар бирибизге, башыбызга канча проблема келеби, канча жакшылык келеби, канча неамат келеби, Алладан келет. Куллу мин индилла. Жакшылык, жамандык Алланын тарабынан гана келет. Чечим тияктан эң кыйынчылыкка, проблемаларга түшкөн, учурагандар пайгамбарлар болот. Алла Таала сынайт. Бейишке татыктуу же дозокко татыктуу, ошон үчүн сынайт. Бул биринчиси, экинчиси укуктар, бенделердин укуктары. Туугандар, ата-энелерди урматтап калайлы. Эң жакшы мамилени ата-энеге кылайлы. Эң жакшы кызматты ата-энеге кылайлы. Эң жакшы сөздү ата-энеге кылайлы. Исламдын баалуулуктарын жайылтайлы. Исламдын баалуулуктарын тирилтейли. Кандай исламдын баалуулуктары? Туугандар, сабырдуулукту, чынчылдыкты, тазалыкты, бир туугандыкты, кечиримдүүлүктү, адам болгондон кийин ката болот, кемчилдик болот, жаңылыш болот. Адам деген сөз кемчилдик, каталардын жыйнагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Куллу бани адам хаттаун." Адам баласынын баары катакер деген. Адам баласынын баары катакер. Биздин ишенимде, ахли сүннат вал жамаат, биздин ишенимде, акидабызда, Матуридин акидасында пайгамбарлар маасум, күнөөлөрдөн, каталардан мынакей таза сакталган заттар. Сахабалар махфуз деп коет. Сахабалар мындай каталардан, чоң күнөөлөрдөн булар сакталып калган. Андан кийин табиин, табиине кыямат күнгө чейин баарыбыз эле мындай туугандар. Ошондуктан ата-эне менен болсун, бир тууган бала чакалар менен болсун, исламдын баалуулуктары кечиримдүүлүктө. Исламдын баалуулуктары бири-бирибизге жакшылык каалоодо, пайда жеткирүүдө, кайгы бөлүшүүдө,
musulmandардын башын бириктирүүдө. Ошон үчүн иншалла намазды эч качан каза кылбайлы. Дайыма иншалла 5 вакыт намазды бекем окуп жүрөйлү. Эртеби кеч башыбызга өлүм келгенде даратта болойлу, тообада болойлу, Алланы жакшы көргөндө болойлу, Алладан Аллага жолукканга кубанычта болойлу. Бири-бирибизге жакшылык каалап, жакшы пайда жеткирейли. Мамилебиз, характерлерибиз келишпей атабы? Эчтеке эмес. Саламды эч качан таштабайлы. Бири-бирибизге саламдашкандан заарланбайлы, сараңдык кылбайлы. Душманың болобу, саңа жагабы, жакпайбы, саңа зулумдук кылганбы, жала жапканбы? Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Салам берейли. Саламдан аянбайлы. Саламдан мухаббат пайда болот, жүрөктө кирдер тазалап болот. Экинчиси дуадан, бири-бирибизге дуа кылгандан да сараңдык болбойлу. İbrahim Peygamber'in duası Rabbi gfirli ve li valideyye ve li mu'minine yevme yakumul hisab. Adı ya Allah meni geçir, ata-enemdi geçir. Bardık imandılardı geçir. Günökörü, tazavı, arakkoru, zinakoru, kim gana, musulman bu boldu. Barın geçir ya Allah. Zalımındağı geçir, mazlumundağı geçir. Bardığındağı, aravındağı, arav emesindağı. Bana жақшылық қалағанға дағы, қалабағанға дағы geçir ya Allah. Bunu duada hiç unutmayın. Elbette muamele kılbayla koyun. Şunun için inşallah gelinizdер мечитке келгеніңіздің пайдасы ушул болсын. Тоба кылайлы. Мечитке келгеніңіздің пайдасы ушул болсын. Шундай башыбыз бир болсын, ынтымак болойлу. Мечитке келгеніңіздің пайдасы ушул болсын туғандар. Канча жашообуз калса чын сүйлөп, бири-бирибизге жакшы сүйлөп, жылуу сүйлөп, бири-бирибиздин ынтымагыбызды күчөтүп, элибиздин, жерибиздин деп дайыма дуа кылайлы. Жараткан Алла Таалам ибадаттарыбызды кабыл кылсын, тобаларыбызды кабыл кылсын, дуаларыбызды кабыл кылсын. Улууларды урматтайлы, бир жаш чоң болсо дагы урматтайлы туугандар, кичүүлөрдү ыззаттайлы. Мусулмандын баалуулуктары ушул: сабырдуулук, кечпейилдик, кечиримдүүлүк, каниет, кайраттуулук. Бири-бирибизге иншалла баарыбыз жакшы мамилелерди кыла берели. Алла Таала иншалла баарыбызды угуучу, амал кылуучу, башкаларга жеткирүүчү, жакшылыкка чакыруучу, жамандыктан кайтаруучу, өзүнөн гана коркуучу, бенделерден коркпой тургандардан кылган болсун баарыбызды. Ва ахиру даъван алхамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulillah. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde kelgendey, жаан жай турган болсо асмандын эшиктери ачылат дагы дуалар кабыл болот дейт. Алла субханаху ва таала баарыбыздын үнүбүздү чыгарып, үнүбүздү чыгарбай ичибизден кылган дуаларыбызды кабыл кылган болсун. Ар бирибиздин ойлогон оюбузду, тилеген тилегибизди өзүбүз жана үй бүлөбүз, жакындарыбыз менен, туугандарыбыз менен, элибиз менен амандыкта, ден соолукта болуубузду, элибиздин тынч болуусун, өсүшүн насип кылган болсун. Алла субханаху ва таала баарыбызды кырсыктардан, сыркоо оорулардан сактаган болсун. Бүгүнкү хутба темабыз, маселебиз коомчулукка бир тиешелүү болгон бир эки маселелерге токтолуп кетели. Албетте баарыбыз мынакей мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнүн негизинде мечиттерибиз адамдарга толуп, элибиз намазга жакын болуп, элибизде Кудайдан коркуу сезими күчөп, Кудайдан коркуп жумушун так аткаргандар көбөйүүдө, Кудайдан коркуп мамлекеттик жумушта отуруп жумушун таза иштегендер көбөйүүдө, Кудайдан коркуп соода кылган бир туугандарыбыз соодасын так, даана, Кудай Таалам жакшы көрө турган деңгээлде аткаруучу адамдар көбөйүүдө, Кудай Тааламдан коркуп адам баласынын мойнуна жүктөлгөн жүктөрдү, жоопкерчиликтерди так аткарып, ата болсо балдарына туура тарбия берип, күйөө болсо аялын жакшы карап, туугандарына жакшы мамиле кылган адамдар көбөйүүдө. Дегенмен адам баласы экенбиз кээде нафсыга берилип кетип, нафсын ээрчип кетип, туура эмес иштерди кылып коебуз. Кээде билим жоктугунан, түшүнүк жоктугунан ушундай иштерге барып коебуз.
Мен алдыңыздарда молда болып тұрамын да, қары молда. Сіздерге медицина жөнінде бір чоң профессор, врачтың сөзін қата шығарып, сөйлей тұрған болсам, қаул аласыздар ба? Қаул албайсыздар. Молдаке, Құраныңдан сөйле дейсіздер. Мизам жөнінде, конституция жөнінде сөз қыла тұрған болсам, юристер шығады. Молдаке, тура емес сөйлеп қойдыңыз, сіз білген нәрсеңіз ғана сөйлеңіз дегендей сөз болады. Тура ау? Әрбір кесептің, әрбір мамандың иесі сөйлесе тура болады, иесі сөйлесе жақсы болады. Иесінен ұққанға әрекет қылады. Әрбір мамандың. Мен саясат бойынша қиынмын деп айта албаймын. Экономика бойынша қиынмын деп айта албаймын. Доллар курсы көтеріліп түшіп атады. Көтерілсе соның болады бізге. Же түшсе соның болады деп айта албаймын мен. Әліппесін білемін, терең білбеймін. Саясатта деле ошондой. Медицина деле ошондой, физика, химияда деле ошондой. Ньютондун эрежелерин мектепте окуганыбыз бойдон калган. Атак арабызда физиктер боло турган болсо, көп нерсени билишет. Алардын алдында биз сүйлөй турган болсок, молдаке, адаштыңыз дейт. Молдаке туура эмес сүйлөп атасыз дейт. Ошол сыяктуу дин боюнча дагы, дин маселелери боюнча дагы мейли пикири келишсин, келишпесин, мейли сиз сыйлаңыз, сыйлабаңыз, молданын сөзүгө токтолсок жакшы болот. Молданын сөзү мамандын иеси катары. Аз болсо дагы 4 тамга көбүрөөк окуган, 1-2 китеп көбүрөөк окуган. Кудай рахмат кылсын, чубак ажын уктум эле Хазрат Муфти Дамулламан бирге отуруп сүйлөгөн сөзүн уктум эле. Менин чоң атам чоң молда болгон эле. Мен бир китептен окудум, журналдан окудум, газетадан окудум эле. Тигиндей турбайбы, мындай турбайбы деген бир туугандарыбыз көбөйүүдө. Сураныч, Алла разы болсун сиздерден. Албетте, биз билген билимди жеткиргенге милдеттүүбүз. Тура сөздү дагы айтканга милдеттүүбүз. Колубуздан келишинче айтабыз. Бирок кээ бир учурларда, кээ бир маселени толук түшүнбөй туруп, эрежесин так даана билбей туруп, бир маселени боло турганды болбойт деп, болбой турганды болот дегенибиз туура эмес болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Мен кадиба алейя мутааммидан фальятабавва мақадаху минан нар." Кимде ким мага жалган сүйлөй турган болсо, атайлап сүйлөй турган болсо, ал досоктон орун өзүнө даярдап кое берсин деди. Дин кимдики? Динди бизге ким жеткирди? Курандын түшүнүү эрежелери бар. Хадисти түшүнүү эрежелери бар. Өкүм чыгаруу эрежелери бар. Ошол өмүрүн коротуп 10 жыл, 15 жыл окуган молдаке деле окуду, эрежени үйрөндү. Сизге жаксын, жакпасын анын айткан сөзү. Бирок нафсиңизге жакпай кала турган болсо, жок молдаке, сиз кечиресиз, адаштыңыз. Кечиресиз, мен чубак ажын эле мойнума алам, же муфтини эле мойнума алам, тигил минтиди деп уккан сөздү сүйлөө, бул дагы урматтуу жамаат көп кездешкен үчүн айтып атабыз. Ушундай эле маселелерге тиешелүү кээ бир жердештерибиз, бир туугандарыбыз жанакындай оюн өткөрүшөт экен. Розыгрыш деп коебу? Байге коюп. Машина коюлат, телефондор коюлат экен. Үй коюлат. Боло турган жагы көбүрөөк. Болбойт деген жагы дагы бар. Сүрөтү түрдүү болот. Мына ушул маселелерди дагы чаташтырып алгандар, урматтуу жамаат, бизде көбөйүүдө. Бул дагы азыркы күндүн талабы болуп калдыбы? Соц тармакка кире турган болсоң да ошондой розыгрыштар чыгып калат, оюндар чыгып калат. Балтабай ойнотту, Тишабай ойнотту, тигил бугул ойнотту, бул ойнотту, бул ойнотту, ал ойнотту. Ошого урматтуу жамаат, кыска көңүл бурсаңыздар,
болушунча кыскача түшүндүрүп кетели. Аллахым сиздерден дагы, бизден дагы разы болсун. Ойнотулган оюндарга тиешелүү болгон маселе. Биринчи орунда ойнотулган нерсе белек. Не болуш керек? Адал нерсе болуш керек. Арам нерсеге ойнотулса болбойт динде. Машина, белек, арамбы, адалбы? Телефон. Кудай сактасын, ата өчкүр бир яшик ата өчкүр боло турган болсочу. Не болуп калат анда? Арам болуп калат. Экинчиси, ойнотулуу эрежеси дагы адал болуш керек. Ойнотулуу эрежеси адал болуш керек. Ойнотулуу эрежеси ачык болуш керек. Арам эреже боло турган болсо, приздин өзү, белектин өзү адал болсо дагы арам болуп калат. Белек ачык, айкын болуш керек. Белекке машина койду, машинанын түсү, аты болуш керек. Жылы болуш керек. Телефон бу, телефондун түрү, аты, жөнү, модели болуш керек. Кандай приз коюлбасын, приздин маалыматы ачык, айкын болуш керек. Мына ушул белектерден, ойнотулуу эрежелеринен кандай болот? Түрлөрү. Бир магазинге кирдиңиз, чоң магазин, бите ой техника сатат дейбизби, кийим сатабы? Клиент тартуу үчүн айтты. Могу телефондор 1000 сомдон турат. Баарыбыз билебиз 1000 сом турат. Мисалы. Ушул телефондон кимде ким бир үчтүк сатып ала турган болсо, бир билет утуп алат, конкурска катышат деди. Телефондун баасы билети менен кошо 1000 сом болсо болот. 2000 сом боло турган болсо болбой калат. Неге? 1000 сомдук телефонду сиз 2000ге сатып алдыңыз. 1000 сом телефон үчүн болду. 1000 сом конкурска катышуу үчүн болду. Болбой калат. Процент эмнеге арам исламда? Проценттин бардыгы эмес, ошол көрсөтүлгөн эреже боюнча процент арам. Эмнеге? Акча берип, кошумча акча алуу болуп атат. Акча бердиңиз. 1000 сом, 2000 сом, 3000 сом, 5000 сом, миллион сом бердиңиз. Кайра кайтарганда акча менен көрөк кылып алдыңыз. Ошон үчүн арам. Сиз телефондо деле телефондун баасы 1000 сом болсо, неге телефон үчүн 1000 сомдук телефон үчүн 2000 сом берген болосуз? Ошол акчаны алам деген ой үчүн 1000 сом берип атасыз. Ошон үчүн болбой турматтуу жамаат. Баасы тең болсо болот. Аяк кийим сатып алайын дедиңиз 2000 сом деди. Башка базарда деле, башка магазинде деле 2000 сомбу? Алып берки немесин берсе алып кое бересиз. Бензин куйганы киресиз. Купондорду берет. 10 литр 500 сомго куйсаңыз, баасы бирдей эле. Сен машина сатыш ыктымалың бар, машина утуп алыш ыктымалың бар, жок, сага бензинди биз 80 сомдон беребиз дейби. Дей турган болсо, ала турган болсоңуз арам болот. Баасы, товардын баасы, өз баасында болуп, кошумча билет боло турган болсо, боло берет. Кымбат боло турган болсо, болбой калат. Билеттин өзүн сатып алсачы. Сатып алгыла 500 сомдон билет, 1000 сомдон билет сатып алгыла деди. Уткан бир машина утат, калган 10 адам телефон утат деди. Бул кескин түрдө арам. Арам. Болбойт. Болбойт. Акча төлөй турган болсоңуз, акчанын ордуна сизге бир буюм сатып алышыңыз керек, буюм алышыңыз керек, ордуна буюм кайтыш керек. Кайтпайбы? Анда арам болуп калат.
Ошол оюн кайрымдуулук үчүн болгон болсочу, сатып алып кое бериңиз, 500 сомго, 100 сомго эмне болуптур? Билет сатып алып кое бериңиз, алып түшкөн акчага биз кайрымдуулук кылабыз дей турган болсочу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне дейт? Инналлах таала таййибун ла якбалу илля таййиба. Аллахым таза, тазаны гана кабыл кылат дейт. Болбой калат, урматтуу жамаат. Кайрымдуулук кылабызбы? Жөнөкөй жол менен кылалы. Билет сатып алып эмес. Кайрымдуулук кылабызбы? Мына Кыргызстанда канча муктаждар бар. Үй бүлөлөр бар, намыстуу үй бүлөлөр бар. Тапканы 100 сом, 200 сом разы болуп жашайт. 4, 5, 10 баласы бар. Ошолорго алып барып берели. Энелер бар жесер. Жетим балдар бар. Ошолорго алып барып берели, жардам кыла турган болсо. Бирок өзүбүздү мынтип алдабайлы. Мен бул оюнга катышып жатам, кайрымдуулук кылып жатам мен деп. Кайрымдуулук үчүн жумшап атам. Жок, урматтуу жамаат. Болбойт. Билип алалы ачык. Таза, таза эмес, туура эмес де. Кудай Таалам пайгамбар хадисинде эмне дейт? Алла субхана таала куллу бани адам хатта ва хайрул хаттаина тавабун деди. Адам баласынын баары адашуучу, адашуучулардын эң жакшысы ким деди? Тооба кылгандар деди. Тообаны ким кылат? Күнөө ишти күнөө деп моюндаган адам кылат. Ката туура эмес ишти кылган адам туура эместигин моюнуна алып кечирим сураса, Кудай Таалам кабыл кылат. Ага күнөө иши кылып жатып өзүңүздү алдап туура иш иштейт болсоңуз, ананда күнөө жок. Өзүңүз туура эмес кылып иш кылып жатып, арам нерсени кылып жатып, туура эмес жолго барып жатып, өзүңүздү өзүңүз алдаганыңыз бул туура эмес болуп калат. Өткөндө дагы биздин мечитибиздин баарыңыздар билесиздер, келип парковка кылган, проблема жок, охраналар кээде жетишпей калат экен. Кээ бир туугандабыз келип туруп алып, мечитти фон кылып дагы ушундай нерселерге жарыя кылып жатат. Мына ушундай нерселерден урматтуу жамаат алыс болсоңуздар. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin.